Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар? Эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкаст. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Саламатсызбы, Бегимай? Саламатсызбы, Эрмек. Бүгүн сиздер менен биз бейтаптын жана дарыгерлердин укуктары тууралуу жана медициналык кызматкерлердин бири-бирине болгон терс мамилеси тууралуу маек курабыз. Биринчи иретте бейтаптардын жана дарыгерлердин укуктары жөнүндө айтып кетсек. Бегимай, айтсаңызчы, сиздин тажрыйбаңызда бейтаптар укугун билбеген учурлар көп кезигишеби? Чындыгында айтканда көп эле кездешет. Себеби дегенде билбейм, менимче медицина кызматкерлери дагы жана бейтаптар да өздөрүнүн укуктарын жакшы билбейт. Анан ошол себептен ортосунда бир түшүнбөстүктөр көп пайда болот. Мисалы, бир өзүңүздө болгон окуя жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай окуя менен туш болдуңуз эле ошол укук бузуу боюнча? Мисалы үчүн, көп өтпөй эле бир жума мурун болуш керек. Ошондо мага деген өзүмдүн мен кичине сабактар берем да. Анан студентим чалып калды. Биздин группалашыбыз ушундай болуп, тиги операция кылыш керек экен. Аппендицит болуп калды. Эмне кылсак, каяка кайрылсак, тигибу деп аябай сарсанаа болуп мага чалышыптыр. Анан кийин айттым, эми кайсы бейтапкана кабыл алса, эми алардын дагы билесиз да өзүңүз, дежурстволору болот. Ар бир күндөрү кабыл алышат. Анан ошентип айттым, анан кийин макул деп, анан кийин бир шаардын бир бейтапканасына келишиптир, операция кылыптыр, баары ийгиликтүү бүттү дейт, жакшы болду дейт. Анан кийин бир аздан кийин дагы 2 саат өткөндөн кийин дагы чалып, анан кийин мага аябай нааразычылыгын билдирди да, эмнегедир. Анан эмне болду десем, биз ошо курбубуздун жанында бир кыз жок дегенде жанына карап жатсак деп ойлодук элек, бирок тиги бейтапканадагы дарыгер бизди калтырбай атат деп айтты мага. Анан кийин ошол мезгилде макул, анда телефонун берчи, дарыгерге сүйлөшүп көрөйүнчү, мага макул дейби экен десем, анан кийин макул деп анан берди. Бергенде дагы ал бул биз эле адамдарбыз да, биздин кесиптештерибиз. Анан кийин алар жөнүндө жаман айтыш дагы бир кичине өзүңдү жаман сезип каласың да. Бирок чындык, жини келип кыйкырып бакырып, мага дагы кыйкыр деп бир сыра. Анан кийин айттым түшүндүрүп, эмне кыйкырып атасыз, эми түшүндүрүп айтпайсызбы? Эмнеге бир курбусун калтырбай атасыз? Же шар жокпу, же кандай? Деп сурасам, анан кийин ой, булар деген мага деген ош базар кылышты, анан тиги бу деп, анан аябай кыйкырынып, телефонго аябай эле жакшы эле кыйкырды да. Анан ошол убакта мисалы үчүн кимдин кыймылы туура болду, туура эмес болду, менимче бул маселеде өзүбүз, биз тарап, дарыгерлер тарап туура эмес болуп калып атпайбы? Анткени деген ал деген түшүндүрүп айтыш керек болчу. Бул деген операция жакшы ийгиликтүү бүттү, жанында турган адам кереги жок, өзүн өзү тейлей алат, сарсанаа болбогула, бара бергиле үйгө деп акырын түшүндүрүп айтып койсо, менимче ошол ортосунда мындай түшүнбөстүктөр, чыр-чатактар болбойт эле дейм да. Ооба, туура. Бизде деле, мисалы, мен өзүм дагы хирургия бөлүмүндө иштеген учурда көпчүлүк бейтаптардын туугандары көп келип калышат да бизгечи. Толтура бир 10 дегенде, эң аз 10 дегенде келип, анан ошо силер айткандай аппендицит болгондо эч ким жанында отурганга кереги жок десек деле, жок болбой эле бир 2-3 кирип алат да отурупчу. Анан акырында бир баягы медицинага түшүнүгү болгон бир адамны чакырып, ушундай келбей эле кой, бүгүн силердин жардамыңар кереги жок, баягы медайымдар карайт деп түшүндүргөн соң, анан макул деп ошондо дагы бир 2 сааттан кийин чыгып кетишет да. Менимче ошол учурда дегенчи биз тарап жагынан түшүндүрүш керек да, бул оңой эле операциялардын бири. Анан кийин кичине эле кесишет, анан бат эле депчи, баягы анестезиясы деле жеке, баягы чакан эле болот деп ошону түшүндүрүш керек болуш керек. Ошондо анан кийин түшүнөт го алар, ой, бул жөн эле операцияда деп койсок, албетте түшүнбөйт дейм. Медицинадан алыс адамдар түшүнбөсү керек дейм да. Ооба, туура айтасыз. Мен деле ошо кээ бир учурларда бейтаптардын туугандары
мындай көз карашын карасаң аябай мындай шоковый абалда болуп калат да. Кийин бир эки күндөн кийин бул ушундай эле болгон турбайбы, мен башында аябай эле катуу мындай ойлонуп сарсана болуп калыпмын деп анан түшүнүшөт да. Бирок ошонун алдын ала ошо биз дарыгерлер түшүндүргөнгө аракет кылсак, менин оюмча ушундай окуялар болбойт да. Туура. Мен деле өзүмдүн бир мындай окуямды айтып кетсем, бул көпчүлүк учурларда бейтаптар башка бир дарыгерлердин дарыларыны жаздырып алып мага келишет. Мисалы, мен бир таанышым келип, бир дарыгер мага ушундай дарылар жазып берди, ушул дарыларды кантип ичем деп сурайт да. Сиз буну менден эмес, ошол дарыгерден сурашыңыз керек эле деп айтсам, ал болсо мен ал дарыгерден сурагандан корктум же уялдым деп айтышат да. Анан менин оюмча бул бейтаптын өзүнө жана болгон жоопкерчилиги эле да. Себеби ден соолукка байланыштуу болгон учурларда албетте бейтап баягы уялганына же коркконуна карабай ошол дарыгерден так сураш керек. Себеби менин оюмча дарыгердин укугу бул туура түшүндүрүп берүү, кайсыл дарыны кайсыл убакта ичүү керек дегенчи. Кантип жардам берип атат деп, ооба, туура. Медицина кызматкерлерин эле жаман деп айтыштан дагы бир аз алысыраакмын да. Башка бейтаптар тарабынан дагы көп орой мамилелер дагы болот го, бизге дагы көп сиз кездешсеңиз керек. Тажрыйбаңызда болду беле? Ооба, ушундай учурлар. Терс мамиле жана орой мамиле тууралуу дагы кеп кылсак, аябай көп болот. Бул жок дегенде бир жумада 2 же 3 жолу сөзсүз кабыл болобуз да бул терс орой жана мамилелергечи. Бул деле жанагы биз экөөбүз айтып кеткендей түшүнбөстүктөн келип чыккан учурлар. Мисалы үчүн бейтаптын туугандары келип баягы операция болуп жаткан учурда мен киришим керек деп эле баягы түшкү тыныгуу болот го бизде 2-ден 4кө чейин. Ошол убактарда келип тополоң чыгарышып киргизбесек, анан директорубузга чейин барып бизди жамандап баштайт да. Бирок чындыгында эгер операция болсо, ал жанында бир адам турганга биз уруксат беребиз. Көпчүлүк учурларда болсо ошол бир эле бейтап операция болуп жаткан учурда туугандардын 10 кишиси тең кирип алганга аракет кылышат да. Анан ошол учурларда биз тоскоол кылсак, баягы кирбегенгечи, анан баягы мен тигини тааныйм, мен буну тааныйм деп эле бизге орой мамиле жасап башташат да. Анан сен кийимсиң деп, анан биз алардын баягы бейтаптын жанына киргизбегенибиздин себеби бул жана медициналык асептика дегенде тазалыкты сактоо максатында да. Ошон үчүн киргизбейбиз. Алар болсо жок, киришим керек деп эле бизге ушундай мамиле жасап башташат да. Сизде деле окуялар болсо керек, сиз деле айтып кетсеңиз кандай? Бейтаптардын тарабынан эми болду сый урматтын жоктугунан болуш керек. Сиз айтып атпайсызбы, септика, антисептика деп? Ошону мисалы үчүн айтсак, биздин мамлекет билесиңер 4 сезон бар, туурабы? 4 мезгилибиз бар. Жамгырыбыз дагы бар, кар жаганыбыз дагы бар, ылай баткак болгон дагы убактарыбыз болот. Ал мезгилде мисалы үчүн ар бир эле бейтапканага кирсең, биз үчүн деле, өзүбүз үчүн, мисалы үчүн врачтар үчүн деле айтышат, ой бахила кий же болбосо башка кийим, бут кийим кийишиң керек депчи. Эми ошондагы ошол жөнүндө дагы бир чыр-чатактар болушат да. Эмеден биздин вахтершабыз менен болгон учурлар болот. Анан ошондон кийин кээде түшүндүрүп айтасың, эми бир адамга айтасың, 2 адамга айтасың, бул деген бейтапкана, анан бул жакта деген күнүгө кирип чыккан адам кеминде бир билбейм 30 же болсо 60-70 деле болушу мүмкүн. Ал бейтапкананын эмес, кандай десем, иштеши боюнча, мисалы үчүн. Эгер чоң бейтапкана болсо көп кирип чыгыштар болот. Анан кийин ошол мезгилде албетте алар бахила кийгиле, анан кийин тазараак болсун, анан бутуңар ылай баткак менен кирбегиле деп алар айтышат да. Ооба. Мен дагы ошол түшүнүшпөйт ошонучу. Жана ошол бахила тууралуу жөнүндө айтып кетпедиңизби? Мен жанагы вахтерша эжекелерибиз эске келип кетти да. Биздин вахтерша эжекелерибизди көпчүлүк
коноктор эмнегедир жаман көрүшөт да, билбейм, аябай коркунучтуу бир эже катары эсептешет. Чындыгында андай эмес. Себеби бул эжекебизге койгон талаптардын бирөөсү бул баягы келген конокторду, бейтаптын туугандарыны кимге келдиңер, бейтаптын аты жөнү, диагнозу, кайсыл бөлмөдө жатканы жөнүндө тууралуу сураганы акысы бар да. Анан жанагы бахиланда кийгиздиргенге кийгизиш керек. Ооба, кийгизгенге укугу бар. Анан бул Вахтерша эжекебизге коюлган талап, бул бир эле биздин директорубуз эмес, бул саламаттык сактоо тарабынан дагы коюлган тарап да, тазалыкты сактоо керек дегенчи. Анан жанагы эшикти ачып эле коноктор келгенде бахиланыкы десе, бул эжеке дагы кыйкырып баштады бизге деп, баягы маанайын, терс маанайын көрсөтүп эле баягы бөлмөгө кирип барышат да. Бул мен баягы бул нерсени айтып кеткеним себеби баягы Вахтерша эжекебизге баягы жаман мамиле жасабай эле, жылуу мамиле жасап, саламатсыздарбы, биз ушуга келдик элек деп эле бахиланы кийсе эч кандай чыр-чачак чыкпайт деп. Болбойт, туура айтасың. Айтып кетким келет да. Анан жанагы сизде болду эле баягы окуяларчы, бейтап сизге мындай орой мамиле жасаган же сиз ошондой окуяга күбө болдуңуз беле? Мисалы үчүн жумушка келип дарыгерге орой мамиле жасап жаткан. Андай эми көп эле болот, чындыгын айткандачы. Бир стигма деп койсокпу, бир ошондой бар да, эгер сен келбетиң жаш көрүнүп атса, демек сен башыңда эч нерсе жок деп түшүнүшөт. Өздөрү ошентип эле айтышат. Ой, сен кимсиң, сен кыз депчи, чоң кыз депчи, сен халатыңды кийип алгансың, стетоскопуңду тагынып алгансың, эмнеси болсо дагы окууңду окуп, эми аракет кылып иштеп атасың, мисалы үчүн, өзүңдүн жардамыңды көргөзүп. Элде ою, мисалы үчүн, булардын тажрыйбасы болгон жок, ошондуктан эч түшүнүшпөйт депчи. Мен үчүн, мисалы үчүн, бир аз туура эмес ой деп айтам. Себеби дегенде жаш врачтар, жаш дарыгерлер, менимче алар ийкемдүү болушат. Анан кийин азыркы жаш эми жылдан жылга өзгөрүп атпайбы, баары туурабы? Дүйнө деген өзгөрүп атат, анан кийин биздин технологиялар өзгөрүп атат, анан алардын үйрөнүшү бат, тил үйрөнүшү бат, мисалы үчүн. Демек тилди бат үйрөнсө, башка мамлекеттерден тажрыйба алып келгени дагы бат. Эски бир методикалардан четке жаңы методикаларга, мисалы үчүн, бат үйрөнүшөт да. Ошол жагында кичине ойлонуп, анан кийин жаш дарыгерлерге болгон мамилеси, урмат-сый кичине өзгөрүш керек деп ойлойм. Менимчечи. Мен айтпайм менде мындай болду эле, тигиндей болду эле деп айткандан кичине уят го нерсе. Эми болгон көп эле болот, азыр деле болот, күнүгө болот андай нерсечи, тилекке каршы. Негизи ошол аң сезими адамдардын, ошо биздин адамдарыбыздын аң сезимин кичине өзгөртүп, анан кийин ак халатчандарга кичине болгон сый урматы болуш керек деп ойлойм. Туура айтасыз. Эми бир эле баягы бейтаптарды жамандабай эле баягы дарыгерлер жөнүндө эле айтып кетели. Мен көпчүлүк учурларда мен мисалы тааныштарым айтып калат да, ушул дарыгер ушундай орой мамиле бизге жасады, тиги дарыгер ушундай орой мамиле жасады деп калат. Фейсбукта деле баягы көп жазышат. Мисалы жанагы кара тизме тайпасында бул дарыгер мага ушинтип орой мамиле жасады, тиги дарыгер мени карабай койду деген учурлар көп болот да. Мен ошол нерселерге башында ишенчү эмесмин. Себеби кантип эле баягы жумушка ооруканага барсаң, дарыгер сени ошентип карабай коюшу мүмкүн депчи. Себеби баары эле дарыгерлер, мен өзүмдү ошолордун ордуна койгондо, мен баягы жардам берем деп ошол ой менен барам да ооруканагачы. Анан тиги дарыгерлер деле ошондой деп ойлосом, бирок акыркы убакта баягы өзүмдүн туугандарым ооруп калып, кээ бир учурларда бейтапканага көрсөтүп калганда, ошондой орой мамиле жасаган дарыгерлер бар экен деп себепсиз, ооба, себепсиз орой мамиле жасаган дарыгерлер бар экен, өзүм да көзүм жетти да. Бул менин оюмча, бул алардын орой мамиле жасаганына себеп
себептер көп болушу мүмкүн. Бул жанагы биз айтып кеткендей бири бирине түшүнбөй калгандык же дарыгер